Саламатсыздарбы жаш мугалимдер тайпасынын жалпы мүчөлөрү, ардактуу кесип ээлери болгон мугалимдер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан улуу устатыбыз Гапыр Мадаминовдун Устаттык өнөрү китебинен болуп жаткан сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин темабыз активдүү практикалык сабак жөнүндө деген темада болмокчу. Айрым көп жыл педагогикалык кесипте иштегендердин сабагына кирсең, класс тынч отурат. Эч бир ашыкча кыймыл, сөз, суроо, жооп жана башкалар болбойт. Класстын билим алуудагы активдүүлүгү сезилет. Сырттан бир караганга бул эң жакшы көрүнөт. Мугалим классты башкара билет деп ойлойбуз. Бирок окуучулар мугалимден коркот же тартынат, мугалимге бир-эки окуучу жооп берет да баалат, калгандары ошол бойдон калат. Мугалим теманы түшүндүрөт. Окуучулар тынч отуруп, кыймылсыз, таң калуу менен, суроосуз, шектенүү, шыктануусуз отуруп угат. Үй тапшырма берилип, баалап, мугалим класс менен адептүү коштошуп чыгып кетет. Эгер сырттан бир мейман же болбосо комиссия келсе да, мындай сабак көбүнчө жакшы же орто деп бааланат. Бирок, мына ушул сабакта окуучуларга билим жугумдуу болдубу, окуучулардын ойлоо сезими ойгондубу, күмөн саноо, талашуу, тартышуу, өз ара далилдөө болдубу, көндүм ыкмаларын практикада активдүү жасай алдыбы, сабак окуучулар үчүн кызыктуу болдубу, окуучулардын дээрлик көпчүлүгүн кыймылга келтире алдыбы, же жөн эле тартиптүү тур көрсөтүп, реалдуу иш жүзүндө сабакка катышпастан, ой кыялы сабактан сырт башка жакта болуп эле эптеп 45 мүнөттү өткөрдүбү деген суроолор сөзсүз түрдө болот. Негизинен, көбүнчө мугалимдин сабагына кирип, үй тапшырмасын суроо процессинде эле өткөн сабак кандай өткөндүгүн, жаңы теманы түшүндүргөндүгүн көрүп, эмки сабак кандай болоорун билүүгө болот. Анткени, эгер өткөн сабак жогорку илимий методикалык деңгээлде, классты толук өзүнө тартып өткөн болсо, кийинки сабакта мугалим сураганда окуучулардын эч болбоду дегенде 50-60% сабакка даяр болот. Бул абал класстагы окуучулардын маанайынан да байкалат. Ошондой эле, жаңы темада да бардык окуучуларды өзүнө тартып, активдүү, жеткиликтүү өтүлсө, эмки сабактын жакшы өтүүсүнө өбөлгө, башкача айтканда улам бир сабактар кийинки сабактын жакшы же начар өтүүсүнө себепчи болот деп айта алабыз. Педагогикалык ишмердүүлүгүбүздө сабак өтүүдө биз мына ушул себеп-натыйжа байланышын чынжырын унутпообуз зарыл. Класста ойлоо сезими, кабылдоосу, иш аракети пассивдүү болуп, бир да окуучу калбоосу жана активдүү практикалык сабак өтүү үчүн эң алгач класстагы моралдык психологиялык климат эркин, активдүү ойлоп, иш аракет жасап, билим алууга ылайык болуусу керек. Ал үчүн класс жетекчи, предмет мугалимдер, класс окуучулары өздөрү моралдык психологиялык климатты ушул багытка даярдоо боюнча иш алып баруусу кажет. Активдүү практикалык сабакты уюштуруу эң биринчи предмет мугалимине жүктөлөт. Андыктан мугалимге төмөнкүлөргө көңүл буруу сунуш кылынат. Биринчи, өзү класста ачык, жакшы каалоодогу маанайда болуп сабак өтүүсү керек. Ошондой эле сабакка алдын ала даярдануу сунуш кылынат. Экинчи, суроо, тапшырма, кайрылуу, көз караш, сөз менен класстагы бардык окуучуларды жана ар бирини активдүү практикалык ойлоого, иштөөгө тартып алуу зарыл. Үчүнчү, сабак учурунда окуучуларга жоопкерчиликтүү эркиндик берүү керек. Төртүнчүдөн, окуучулардын өздөрүнүн катышуусу менен мозговой штурм жолун пайдаланып, бардык окуучулар бардык сабактарда амал кылуучу эрежени иштеп чыгуу зарыл. Бешинчиден, аны иштеп чыгууга класстагы маалыматтык психологиялык климатка реалдуу таасир кылуучу бардык окуучулар катышууга, алардын ой-пикири, сунуштарын, албетте эреженин айрым пункттары катары киргизүүгө маани берүү зарыл. Бул эрежени иштеп чыгуу менен биз окуучуларды активдүү, коллективдүү ойлоого, иштөөгө, бири-бирин түшүнүүгө, пайдалуу сунуштарды эске алып, ошого амал кылууда эркин, демократиялуу принцип менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Башкача айтканда, бул дегенибиз жалпы окуучулардын катышуусу менен ортодо биргеликте класс үчүн эреже кабыл алуу керек дегенди билгизет. Мына ошол эрежени кабыл алып, ал эрежени класстын бир бурчуна илип койсок да болот. Болжолдуу бул эреже төмөнкүдөй болуусу мүмкүн. Мисалы, биринчи эреже класста сабакта өз ара жакшы каалоо. Бул деген көбүнчө сабакты баштаардан мурун жагымдуу маанайда пайдаланабыз, дайыма эле. Бири-бирине жакшы комплимент айтуу деген сыяктуу. Экинчи, өз ой пикир, сунушун айткан окуучуну урматтоо, колдоо, албетте бири-бирини сыйлоого үндөйт. Үчүнчү, сабакта бири-бирин шылдыңдоо, маскарлоо жана башкаларга жол бербөө зарыл. Төртүнчү, сабак учуру сабакка гана арналат. Бул дегенибиз сабак учурунда башка нерселер менен алек болбойбуз дегенди түшүндүрөт. Кийинкиси болсо суроо жооп берип, сүйлөгөндү урматтап угуу.
Андан кийин бир эле тема, проблема боюнча ар кимдин өз пикири болуусу мүмкүн. Бул дегенибиз ар бир өтүлгөн жаңы тема боюнча же болбосо кандайдыр проблеманы чечүү жолдорун табууда ар бир окуучунун ою маанилүү экендигин айта кетүү. Андан кийинкиси туура жооп ойду да бардыгы же болбосо ар бири табышы мүмкүн. Демек, туура жоопту класстын ичинде отурган ар бир окуучу табып калуусу мүмкүн. Ошондуктан алар оюн эркин айтууга үйрөнүшү зарыл. Кийинкиси эң мыкты, күчтүү окуучуларды адашып ката кылышы мүмкүн. Демек, дайыма эле туура, эң мыкты окуган окуучулар дайыма туура жооп берет деген ойдон алыс болуу кажет. Андан кийинкиси билимдүүлөр эле эмес, билим алууга, үйрөнүүгө аракеттенгендер да бааланат. Башкача айтканда, дайыма туура жооп бергендер гана жакшы баа менен бааланбайт. Алар менен кошо эле ошол билим алууга, туура жооп берүүгө аракет кылган окуучулар дагы жакшы баалар менен баалана алат деген ойду түшүндүрөт. Андан кийинкиси ар бир сабактан ар бир окуучу тема жөнүндө түшүнүк, көндүм, ыкмасы менен өздөштүрүп алган чыгат. Бул дегенибиз, сабак бүткөндөн кийин ар бир окуучу өзүнө суроо бериш керек. Мен бүгүнкү темада кандай түшүнүккө ээ болдум, кандай көндүмдөрдү өзүмдө калыптандыра алдым жана кандай ыкмалар менде пайда болду деген суроолорго жооп берип чыгуусу зарыл. Ушул сыяктуу сунуштарды окуучулар өздөрү айтып, өзгөртүп, толуктап кабыл алуусу эң маанилүү. Жана ошол өздөрү иштеп чыкканы алар үчүн эң кымбат болуп, ошол эрежени аткарууга дайыма аракет жасайт. Мүмкүн болсо бул эрежени иштетүү механизмин да түзүп коюу керек. Мисалы, аткарылышын контролдоо, коомдук айыптоо, жоопкерчилик жана башкалар дегенибиз. Башкача айтканда, бул эрежени аткаруу ар бир окуучуга жоопкерчиликтүү түрдө милдеттендирилет. Аны аткарбаган окуучу мындай айыптарга жыгылат деген сыяктуу пикирлерди класс менен, жалпы окуучулар менен биргеликте кеңешип аны аныктап алуу зарыл. Мугалим да, окуучу да бул эрежеге амал кылуусу шарт. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктап айта турган болсок, биз активдүү практикалык сабак өтүүгө жагдай, моралдык психологиялык климат түзүү жөнүндө бир аз гана айттык. Эскерте кетүүчү маселе, мындай сабак өтүү зарыл шарттарга зарыл окуу каражаттарын болуусун да талап кылат. Зарыл окуу каражаттары дегенибиз бул албетте окуу китептери же болбосо лабораториялык кабинеттер үчүн кандайдыр бир каражаттар болушу мүмкүн. Мүмкүн болушунча мына ушуларды толуктап табуу керек. Бирок аларсыз активдүү практикалык сабак өтүү мүмкүн эмес деп дагы айтуу туура эмес. Анткени активдүү практикалык сабак өтүү үчүн эң зарыл болгон шарт бул мугалимдин билими, чеберчилиги, кызыгуусу, каалоосу, тапкычтыгы. Эгерде мугалимде мына ушулардын бардыгы бар боло турган болсо, анда ал активдүү практикалык сабак өтө алат жана ошондой эле сабакта бардыгына жол таба алат деп айта алабыз. Бүгүнкү биздин темабыз мына ушундай ойлорду өз ичине камтыды. Активдүү практикалык сабак өтүү боюнча сиздерде дагы кандайдыр бир сунуш, пикирлер, ойлор болсо комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Жана ошондой эле өтүлгөн жаңы тема боюнча кайтарым байланышка чыгасыздар деп үмүт кылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.